Центера компаниясы Кыргызстандын бийлиги менен аргасыз сүйлөшүүгө барат. Мындай оюн Тоокен өнөр жайы боюнча адис Алмаз Туманов билдирди. Ал 15 сентябрда Нью-Йорктогу соттун Центеранын арызын четке кагып, Кыргызстанга күн сайын $1 миллион айып салуу өтүнүчүн канааттандырбай койгону жакшы жагдай болду деген пикирде. Бул адилеттүүлүктүн чоң белгиси болду деп эсептейбиз. Дүйнө жүзүнө бизди басып алды, тоноду деген маалыматтар чыгып жаткан. Чынында андай болбоптур. Мамлекет сырттан башкаруу киргизип, эч нерсени басып албай, түшкөн пайданы ар бирине бөлүп берип жатканын далилдегендиктен адилеттүүлүк жеңип чыкты деп эсептейм, дейт ал. Туманов Центера компаниясы Кыргызстандын бийлиги менен аргасыз сүйлөшүүгө барып, эсептешүүгө туура келерин түшүндү деген ойдо. Бул Тоокен тармагында иштеген башка компанияларга сабак болот, деди ал. Анын пикири боюнча Центера менен бир пикирге келе албай, соттошо турган болсо, Кыргызстан бул иште ута алат. Себеби Центера экологиялык талаптарды бузуп, Кумтөр боюнча келишимде коррупция болгон. Кыргыз алтын ишканасынын Лондондогу баалуу металлдар рыногу ассоциациясынын ишенимдүү жеткирүүчү компаниялар тизмесинен чыгарылышы боюнча оюн айтып, ал олуттуу маселе экенин билдирди. Анткени Кыргызстандын өкмөтү ал брендти алуу үчүн көп эмгек кылган. Аны колдон чыгарбашы керек. Ал кыргыз алтынынын сапатын тастыктайт, алтынды дүйнөлүк рынокко жана кымбат баада сатканга мүмкүнчүлүк берет. Бул маселени тез арада чечүү зарыл, деди ал.